Ошондуктан Өзгөн районунун полвону атактуу Железный Өмүрзапалла! Bilekten aldı. Haydan! Bırak dostlar. Bırak şunday yerin iş gerek. Bırak dostlar. Bilekten kalmam. Geç. Kana Muzake. Эреңиш көп бөрү оюндары алсыздарды сүйбөйт. Бул жерде тагдыр ээр үстүндө чечилет. Билектин күчү, аттын сезими жана темирдей эрк. Бүгүнкү чыгарылышыбызда заманбап эреңиштин тирүү легендасы кыргыз намысынын символу Мырзабек Балбан тууралуу кеп кылабыз. Учурда каарман эмне менен алек? Железный полвону атактуу Өмүрзапалла! Анын ар бир кыймылында кыргыздын байыркы согуштук өнөрүнүн элементтери катылган. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Эртең менен саат 6-да турабыз. Аттарды бир сыйра чөптөрү салып, аттардын акыбалдарын бир сыйра карап коебуз. Досум 4 аты менен улак чабабыз. Өзүмдүн 2 аты менен чабабыз. Ушуларды карайбыз, анан саат менен туруп алып чөп салабыз. Мыналар өспүрүм, муну болсо Жалал атка барып эңиштен алганмын. Мынаны. Ана 56 жашында калган тайым ошол. Эңишке. Салганда түшө берем, тартынбайм. Себеби биздин каныбызда бар экен бая кызыгасын. Адам баласы карыбайт экен. Адам баласычы баягы турмуштан, тирикчиликтен, анан жокчулуктан карайт экен да. Москва колхозунда Сузакта мал багат болчук биз. Атам рамалык мал багат эле, атам палван киши болчу, чоң атам палван киши болчу. Ошолордун секин жолун жолдоп ошо Сузакта жүрүп мал багып, андан кийин атам рамалана чоң атам өлгөндөн кийин Шаңгетке көчүрүп келген. Шаңгетке көчүрүп келгенден кийин анан сапкоздун коюн алып, анан сапкоздун коюн бакканбыз. Эки бир тууганын балдарыбыз да. Махмут өзүм бир тууганым. Ошолор менен нече улак чабат элек жайлоодо. Ошентип жүрүп анан улакка барат элек. Улакка ээрчитип барып, анан улакты ошентип чаап, анан эңишке салат эле. Анан мени эңишке салып калат 16 жашымда. 16 жашымда эңишке түшүп анан чемпион болом. Анан элге ошондон жагып калып эле эл анан мени парктап эле анан эңишке сала баштайт. Эңишке түшүп эле чемпион болуп, ошондо 300 рубль алгам, 300 рубльге бир кунажын келет эле. Аны алып анан сүйүнүп, ай жерде барып, атам берген бир кунажын алың депчи. Ушинтип анан секин палван болуп, анан улакчы болуп жүрүп, анан Алай деген досум бар эле, рамалык. Досум жүрөм, Акташчыкка апарайын. Ойноп келебиз, анан ошол жерге апарып, анан ошол жерден анан улакчы баштаганбыз да. Ал убакта улак чапканда биз путубуз ашпайт болчу. Баягы күчүбүз менен тартат элек, алдырып коюп, кайра алып коюп эле, ошентип анан улакчы болуп жүрүп, эңишке салып, улак чаптырып, анан элге ошондой таанылып калган. Биз анан Омалда бизде соорундун немеси жок эле, соорунга кызыкпайт элек. Абы бир эле да. Ушу аксакалдар ээрчитип алат эле, барат элек, ушу аксакалдардын айтканын кылып, аксакалдар эмне десе ошого карап иш кылат элек. Соорунга деле барбайт элек, ошо аксакалдар алып өздөрү чечет эле. Өзгөндө жүрүп,
кийин союздан бөлүнгөндөн кийин начарчылык башталды го бизде, билесиз. Амалдашууларды, балдарды багабыз деп 4 семьябыз да биз. 4 семьяны бири-бирибизди багабыз деп экологияны көтөрүп ушинтип эңишип жүрүп Өзбекстанга кирип кетет элем улакка. Анан кайерге барсак аны сорунга таштайт элек. Катар-катар машинага таштайт элем, катар-катар тайларга таштайт элем, эңишке түшөт элем, эңиштен таялат элем. Тааныш менен азыр Средняя Азия, Казакстан, Өзбекстан, казак балдар менен улак чаап ошол жерде жүрдүм. Ар жердин өзүнүн палубаны бар эле. Ошолор менен таанышып, ошолор менен чаап жүрүп Казакстанда таанылып калдым. Анан кийин Ерден келгенден кийин чемпионатка чакырып калды. 5-5ке чакырып. Ошо облусуна барып анан эңишке түшүп, жерде Кыргызстан чемпиону болдум эми. Ошо облустун чемпиону болдум 10 жолу. Улагын чаап чемпион болдум. Бишкекке чакырып калды. Боло Шерниязов чакырып, ошол жерде Боло Шерниязов анан Мырзабек деди, сен деди Кыргызстан бирге кошом деди. Бу жерден бир 10 чакты бала бардык. Бакыт, Кыяз деген балдар, Чоян деп. Эңишке түшөт элем, улак чаап коюп. Жерден эңиштен биринчиликти алат элек. Улагын чаап анан ошол жерде жаап калгандан Кыргызстан бирге 2000-жылы чемпионатка кошкон мени. Акаевдин кубогуна кошуп, Акаевдин кубогун алдык. Жерде чемпион болдук. Жерде биздин капитан команда Эсонкул болгон. Майданда жолборстой болгон балбан турмушта абдан жөнөкөй, мээримдүү ата. Гүлүп жайнап жакшынакка узатып коет эле. Жаман эмес, шүгүр Кудайга шүгүр 6 баланы тууп берди. Катынды эч качан камчы менен урууңа өлбөйсүн. Катындын акылдуусун өзү сөз менен урууңа, тил менен. Тилиң жакшы болсо катын менен бактылуу болосуң да. Тилиң жаман болсо, билең жоон болсо катынды урсаң катын эч качан акылдуу болбойт. Кайта өзүңө көк кыл боласың. Жамандыгын жашырып, Кудайга шүгүр, жакшылыгымды айтып, ушу даражага жеткизди, кирими жууп, балдарым чоңойт, ошончо леганда болуп жүрөм да. Жөндөн жөн кандай леганда болосуң? 4 уул 2 кызым бар менин. 4 уулум тең кызыгат, Кудайга шүгүр. Эми баягы тирикчиликте өзүнүн тирикчилигин кылыш үчүн азыр Россияда 3 уулум. Бир уулум жерден кичинекейим. Бир кызым Россияда, бир кызым турмушка киргенмин. Неберелерим Кудайга шүгүр чоңоюп калды. Эми кыз баладан үмүт кыласың, баладан небереден үмүт кыласың. Ушуну үмүт кылып турабыз, эми Кудай кааласа ушулар ham чыгат депчи. Бисмиллахиррахманиррахим. Ya Bismillahirrahmanirrahim. Mına şu bayağı nimedeki, Rusya'daki tümendeki ukan var var neme. Suyunduk. Şu suyunduk bir at yönettirdi asım. Boyu 1.80 de, yaşı cazda 3 yaş eken asım. Haqiqiy halal mehnati bilan Kırgızistan o'zgandan kelgan Mirzabek polvon Andijonlik Ravshan hojini oti bilan marraga tashladi. Yasha! Ana shunday qilib yana tasha. Кезинде Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан сыяктуу бир топ мамлекеттерде баш байгени бербей, өлкө намысын коргоп, кыргызстандык балбан легендарлуу Мырзабек деп атыккан. Аттын ролу эңиште көп пайдасы тиет. Ат ыкчам болуш керек. Анан 4 казыгы тирелген бойдон туруш керек да. Азыркы улакчыларды мен түшүнбөйм. Азыр пулга чабат экен көбүчө. Баягы атын чаап берет экен, пул алат экен. Өзбекстанга барганда биз пулга кызыкпайт элек. 13 атын берсе 13 атын чабат элек. Ойлорду ыраазы кылып чаап келет. Тажикстанга барат элек, Гафур деген тажик досум бар эле. Олордун 13 атын чабат элем. Алары берет эле.
Эминжан деген аялда Разак деген күчтүү палвандар болгон. Бизге неме кылып, эми ар жердин өзүнүн палваны болгон да. Şu namız için 2-3 mayra kılat başım ben. Ana Rahim degen dostum basat ile, Kanybek dostum mına attardı, pasayanı kıldı aparıp berip turat ile. Şüntüp tanılat kesin, anan jönün özün tanılbayt kesin, ulu uşunda eken da. Anan o şöйтіп жүрүп, sorun taşlap жүрүлеген болот kesin da. Elge bersen, el maktasanan sen legen болот kesin. O şöйтіп martaba sekin kötörülüp жүрүp, şu darajaga жетип анан леганда ola başladı. Sekin. Ол убакта бизде леганда дебет эле. Леганда деген ол мен түшүнбөйт экенмин, кийин көрсө бул элге кызмат кылып, өтө эл жакшы көргөн адамды, элге мындай неме кылган адамды леганда деп коет экен, абырын алган адамдычы. Адам баласы леганда болуш үчүн элдин өзүндө болуш керек экен, эл макташ керек экен. Мына жаңы курулуш. Учурда Балбан улуттук ат оюндарын өнүктүрүү үчүн болгон күч аракетин жумшап жаткан кези. Аттардын немесин көрдүм. Акылдуу ой суңдосум ha. Бардыгын. Ушундай кылып Бул экөөбүз таанышканыбызга мына быйыл Кудай кааласа 92-91 жылдын бери жана чогуу келе атабыз. Анан bu dosumdun ulak tartkanı, erеңишке түшкөнү күбөбүз. Анан bu dosum көптөгөн күчтүү палвандар менен эңишти. Анан алардан bunun айырмасы, bunun жүрөгү тоо. Коркпойт эч кимден. Bu менден чоң, bu мени эңип коет. Bu менден кичине буну неме кылам дебейт. Бирок bu dosumdun жүрөгү күчтүү. Анан жүрөгү да таза адам да. Ошон үчүн Алла Таалам буга колдоп Бұл досым экөөбүз чогуу жүрүп, ушу бир жерде бир эңилгенин көрө элекмин. Кыргызстан, Средний Азияда эңишке түшүп жүрдү. Бир да жолу аттан жерге түшүп калбады, эңилип калбады. Адам баласы биринчиден ниет оңдош керек. Баягы илгертен биздин ата бабаларыбыз айтканден биз жүргөндө батыр табат, батман жейт дейт. Биз батыр болсок, аркабыздагы батмандар, абаларыбыз, аталарыбыз биздин тапканыбызды ошолор жеп, ошолор мартабабызды көтөрүш керек. Жерде Токтогул ака деген бар, мына Жаныштын атасы палван. Булар ушулар күчтүү палван болгон. Арслан Баптан Бегабай деген палван болгон, Турат палван болгон, Бабы деген палвандар болгон. Бул палвандардын талимин алганбыз биз. Эски палвандардын талимин алып чапканбыз. Ошол маалда балам көтөр десе көтөрөт элек, салып бер десе салып берет элек. О маалда бизди камчы менен урса, биз сүйүнөт элек. Калтак жегенге. Камчы менен катты куруп койсо, биз 100 кг торпокту көтөрүп салат элек намыз үчүн. Биздин маалда торпок 70 кгдан 120 кгга дер болгон. Азыр 50ден 60 дер болуп калды. Анан улуттук кийимибизди, улуттук оюнубузду эч качан унутпашыбыз керек. Bizde hazır buna ереңишибиз жок болуп кетип атат. Кызгынмабыз жок болуп кетип атат. Ушуларды жандатырышыбыз, чүкүп атмайбыз жок болуп кетип атат. Күрөшүбүз мына жок болуп кетип атат. Анан биз кыргызбыз деген наамыбызды унутпашыбыз керек. Жашоонун маңызы артында калган жакшы ат жана татыктуу шакирттер. Балбан менен маектешип отуруп, эл оозуна алынган балбан болуу, легендага айлануу бул бир эле күч эмес, адамдагы рухтун, духтун бийиктиги экендигине ынандык. Assalamualaikum. Qanday saqsaqal?